Сооротуучу Кудай. 24 декабрь. Жүз 12 забурдан бир нече аят окуп кетели. Теңирди даңктагыла, Теңирдин кулдары, Теңирди даңктагыла, Теңирдин ысымын даңктагыла, Теңирдин ысымы азыр жана түбөлүккө даңктала берсин. Биздин Кудай Теңирибиздей ким бар? Жогоруда тактыда отурган, ал асман менен жерге көз салып туруш үчүн бийиктен эңкейет. Кедейди топурактан көтөрүп, жакырды балчыктан чыгарат. Бардыгынан жогору турган Кудай ушунчалык ылдый түшкөн, күнөөнүн сазына батып калган адамдарды куткаргысы келет. Ырайым кылганды жакшы көрөт деп да жазылган. Ар бир адам Кудайдын ушул сапатын, кечиргенди жакшы көргөн сапатын түшүнсө, эч токтолбостон Кудайдын алдына чуркап келмегиле. Жашоосунун баары талкаланып, тиштеринин баары түшүп, арактан жана баңги заттардан боору эзилип калган, тамегинин айынан өпкөсү чирип аткан, жакындарынын баары таштап кеткен, эч кимге кереги жок болгон адамды да Кудай балчыктан сууруп алып, тазалап жууп, айыктырып, жаңы жүрөк, жаңы рух берип, өзүнүн баласы кылып алат. Ар бир адам жүрөгүндө чечим чыгарып, боорукер Кудай, мени ушу батып калган сазыман чыгарчы, мени кабыл алчы деген сөздөрдү айта алса, ошондо Кудай кандай гана керемет кылганын көрө алат.